Күндө жана биз колдонуп жүргөн тамеки, сигареттин пачкасынын сыртында ден соолукка зыян деген сүрөттөр менен жабыштырылып чыгып атпайбы? Ошонун контролу кимдин колунда? Ким контролдойт? Саламат сактоо министрлигин контролдойт. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Тамеки боюнча жанагы жазуулар боюнча саламат сактоо министрлиги контролдойт ошону. Саламат сактоо министрлиги. Ооба. Анда карасаңыздар, бүгүнкү күндө азыр айрыкча жаштар көп колдонгон электрондук сигареттер көп пайда болуп атпайбы бизде? Жана стик деп коет экен, андан кийин айкос. Ошо айкос электрондук сигарет, а стик анын ичине салынып тартатылган сигарет да. Ошо стиктин пачкасында бүгүнкү күндө башка тамекилер да бар. Сыртында жана наклейка жабыштырылып, ден соолукка зыян деп ар кандай сүрөттөр менен, коркунучтуу сүрөттөр менен чыгарып, баягы антиреклама болуп атпайбы, сигарет тартпагыла деген. Бул жакшы нерсе. Ал эми ошол учурда могу стиктин алып көрсөңүз, базарларда, магазинден алып кызыгып көрсөңүз, андай наклейкалар жок болуп атат да. Себеби эмнеден? Эмне үчүн бул контролго алынбай атат? Мына 5 жылдан бери бул рынокто бүгүнкү күндө сатылып атат, бирок иш чара жүргүзүлгөн жок да. Антиреклама сигарет тартканга болбойт деген. Эмнеге муну контролго алынбай атат? Эмне үчүн муну мыйзамдаштырбай атабыз? Кимдин кызыкчылыгы бар деген ой туулуп атат бүгүнкү күндө. Бардык эле тамекиде жанагы сиз айткан эменин баарында болуш керек эле, мындай реклама эмесиндечи. Зыян дегенчи, бирок ошол биз сиз айткан эмени мен билбейт экенмин, изилдеп көрөлү, биз карайлы, буга көңүл буралы. Мындай учурду бизде жок да, мындай эметкени, кезиккени. Билбейм анда эмне. Арсбекович, уруксат берсеңиз мен толуктап коеюн. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзамда тамеки деп эле жалпы жазылып, жалпы контролдо болчу. Ал эми азыр сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда биз ошо тактоо иретинде дагы электрондук ысытуучу, никотин жеткирүүнү электрондук системалар аркылуу берилген дагы алар дагы контролго алынып, реклама болбош керек деп такталып бул жака жазылып жатат. Жок, реклама болбош керек болот, бирок наклейка өзүнчө кетип атпайбы? Антиреклама ал. Ошол каралбай атат, мен ошону сурап атамын. Дастан Далбаевич, мен да айтып коет элем сизге. Арсбекович, кечиресиз. Ой, кечирим сурайм, Дастан Арсбекович. Биз да кечээ күнү жумушчу топ менен ошо ВОЗ программа боюнча ошо ден соолукка караштуу тамеки чегүү кандай зыян келтирет деген биз ошо жумушчу топ менен Эс Көл областка барып келгенбиз. Тилекке каршы сиз айткандай чындап эле жанагындай ошо каршылык жанагы немеси, эмблемасы, что запрещено деген, ошол көп жерлерде жок экен да. Биз дагы азыр ушул чечимди чыгарабыз комитетке, ушул биздин жумушчу топ боюнча. Мына ошону көңүл бурсаңыздар, жана иллюстрацияланган түстүү сүрөттөр болбой атат да, мындайча айтканда, эгерде сиздердин тилиңиздер менен айткан боюнча. Ошол сигаретте бул 5 жылдан бери рынокто кадимкидей эле мыйзамдуу түрдө кирип атат мамлекетке. А бирок башка сигареттер, жанагы кадимкидей сигареттердин сыртындагы сүрөттөр ошол сигаретте болбой атат да. Мына ошо көңүл бурсаңыздар, анткени жаштар көп ошол сигаретке азыр мындай алек болуп атат, кызыгуу көбөйүп атат. Эгерде ошондой антисүрөттөр болбосо, реклама болбосо, анын пайдалануучулар балким көп болуп кетиши мүмкүн, кийин токтотуш кыйын болуп калат анан. Мына ошону тез арада эгерде мыйзам иштелип чыга турган болсо, өзгөртүүгө алып келиңиздер, биз колдоп берели. Же болбосо чогуу иштеп чыгалы ошону, көңүл бурсаңыздар ошого. Рахмат. Макул.